Тиги Садыр Жапаровго кайрылууну эмне үчүн жасадың? Бирөө айттыбы мондай ушундай кайрылуу жаса деп, же өзүң эле ошон видео тарттыңбы? Мен өзүм эле тарттым. Мени да сүйлөп аткан Аллахым, биздин көзүбүзгө көрсөтүп аткан Аллах, баары Аллахтан болот да байке. Машалла. Сизди жараткан да Аллахым да. Мына могу сүйлөп атканыбыз да Аллах. Туура айтасың. Анан видеону сен өзүң эле тарттыңбы же бирөө айттыбы, могу ушинтип видео тарт депчи? Мен өзүм эле тарттым. Биздин мектепке көрүп аткандан анан ошентип өзүм тарттым. Мектебиңер ушинтип чындап эле көгөрүп атабы? Көгөрүп атат. Мурда да жыл сайын көгөрөт. Азыр мектепке барып атасыңбы сен? Жок, биз онлайн окуп атабыз. Онлайн окуп атасың. Баягы күнү бир акимдер келип, бир 2-3 аким келип, мага 2-3 күттөй китеп подарок этип кетишкен. Анан ага чейин дагы бир байкелер келип, ушин сүйлөшүп телевизорго тартып кетишкен мени. Тартып кетиштиби буга чейин? Сен Садыр Жапаров тууралуу кандай ойлойсуң? Кандай киши болушу мүмкүн? Садыр Жапаров жакшы киши деп ойлойм мен. Мурда да шайлоодо да Садыр Жапаров өтсө экен деп ойлойм мен. Кудайым кааласа өтөт, каалабаса өтпөйт да. Аны ким билет байке? Туура. Садыр Жапаров азыр президент да биздечи. Президент. Анан жана кайрылууңан кийин бул жакта айылдагылар эмне дешти сени? Молодец, аман бол деп көп эле мага айтыштыбы? Сен өзүң негизи үйдө кимдер менен жашайсың? Канча бир туугансың? Үй бүлөң тууралуу айтып берчи. Үй бүлөм тууралуу? Мен 3 жашымда апам каза болуп калган. Анан үйдө атам экөөбүз жашайбыз. Анан мен дагы төрөлө электе апам бир эжемди төрөптүр. Анан ал эжем кичинекей чагында чарчап калып, неметип калыптыр. Анан мен да 3 жашымда апам каза болуп калып, үйдө аба, эже, ини, бир туугандарым жок. Өзүң атаң экөөңөр эле жашайт турбайсыңар, Ооба. Атаң канча жашта? Атам деген 56-тын тамагын жеп атат, өзү бирок 55-те. Мен 9-дун тамагын жеп атам. Атаң кантип 56-тын тамагын жейт, 52-де болсо? 56-да, ама 55-те. 55-те бирок 56-тын тамагын жеп атат. Буюрса чыгат байке. Красавчик, буюрса чыгат. Неме турбайбы, 1 жыл мурун тамак жейт турбайбы? Тамаша. Бекболот. Сен чоңойгондо ким болоюн деп атасың? Мен чоңойгондо президент анан мусулман. Мусулман президент болоюн деп атасың. Мен президент болгондо намазын окуп келсе, барып намазга барып кайра келип иштей берем. Сен үйдө эмне жумуштарды кыласың? Мен үйдө апамдын ордуна эле иштейм. Үйдөгү жумуштарды кылат турбайсыңбы? Неме кедейде тышка чыгып, отун жыйнайм, королорду шыпырам. Анан үйдүн ичин дагы шыпырып, тазалайм, төшөк жыйнайм, чай коем, идиш аяк жууйм. Атаң багат турбайсыңбы сен, Бирок кедейде эле тиги жумуртка курганды үйрөнө баштадым. Бирок бышырганды үйрөнгөм эчак. Неме, Бекболот, сен телефон алган турбайсыңбы жакында эле? Жакында телефон алгам. Телефонуңду көрсөтчү. Мына могундай телефон. Сонун телефон турбайбы? Poco X3 көчө кечинде футболдон чыкканбыз. Анан Кайрат деген байкем менен Хашанга барып, Кайрат деген байкем менен отурсам, могу психологчага хажа кылдым дейт. Анан неме баса сиздерге айтып коем. Бул телефонду мен бир байкемдикине каникулга баргам. Каникулга барганда кечинде баняга барганбыз. Баняга баргандан кийин бир Умар деген байкем менен таанышып калдым. Эртең биздин магазинге кел, анан биз сага бир телефон беребиз деди. Макул, эртеси күнү барсам, бир видео тарттык. Андан кийин телефонду берди. Телефонду мага Аллахым ыраазычылыгы үчүн берди Умар байкем. Телефонду, Анан бая күнү дагы бул менен эмне кылып атасың бул телефон менен? Мен бул телефон менен Инстаграмга кирем, WhatsApp, Facebookка кирем. Кимдер менен сүйлөшөсүң ал жактан?
байкелер, эже, эне, аталар менен сүйлөшөм. Сен жана немедечи Инстаграмда девушкаңа арна ырдаган турбайсыңбы? Ооба. Ал ким, ал кандай, не деген, ким деген кыз? Амира? Аймира дегенби? Амира. Амира? Ал не, девушкаңбы сенин? Ооба. Ал каякта? Иә. Ал каякта дейм. Жанада чалып атышкан, мен жака келдик деп. Сен үйүң жака келип туруп, Келдик деп чалып атышкан. Силер качантан бери сүйлөшөсүңөр? Биздин сүйлөшүп атканыбызга 1 ай болду. 1 айдан бери сүйлөшүп атасыңарбы? Кантип сүйлөшөсүңөр силер? Кадимкидей эле сүйлөшөбүз. Айтсаң, Чоңдор эмне деп сүйлөшүп ошондой эле да. чоңдордой элеби? Аймирага чалып көрбөйсүңбү азыр, каякта экен? Амирага? Бир чалып көр да, сүйлөшүп көрөлү да, каякта экен? Не деп сүйлөшөсүңөр, байкап көрөлү да. Телефонуңа код койгон турбайсыңбы? Кана байланышып, громкостько коесуң. Аймира каякта болду экен, Чалып көрөбүз. Алло. Каяктасың? Алло. Каяктасың? Үйгө жетип калдым. Жете элекмин да. Сенин үйүнөбү же менин үйүм жакабы? Мен жака качан келесиң? Суббота воскресенье чыгам го дейт. Сагындым десең. Кокосту сабак чачып келип бошойм. Мен сага бирдеме айтайынбы? Мен сагындымбы? Ооба, эмне болду? Мени сүйөсүңбү десең. Мени сүйөсүңбү? Конечно. Мен дагы сени сүйөм. Эмне болду? Просто эле азыр маякта отургам жалгыз. Тоодо ылдый жакты карап коюп. Сен ойлонуп. Интервью алдыңбы? Жок, азыр мен бирөө менен сүйлөшүп алайынчы деп эле тоого чыгып кеткем. Өзүң жакабы же башка жакабы? Башка жакка? Тоодо да сен ойлонуп отуруп бир убакта чалгың келип кетип чалдым. Мен чалбадымбы сага? 5-күнү болсо неме? Эле? Үйүнө көтөрүп койчу бересиң. Дилегентине конуп кетебиз. Диле? Ооба. 5-күнүбү? Ооба. 5-күнү сен консаң. Баса немечи? Мо эртеңде бир күн той болгон аткан бирөөнүн күндө барып келбейлиби? Той? Ооба, той. Мама сапар. Макул, сурап көрөйүнчү? Сапар жибербесем. Хорошо. Давай. Дилежен? Чоң орсок болбойбу. Болот. Албетте да. Айтып көрөйүн биринчи анда тайгенинен сураш керек. Өзү маманан суранып көрчү, жибербей койсо анда мага чалсам мен сурайм. Макул. Давай, анан чалам. Бул канчанчы класста окуйт? Я. Девушкаң канчанчы класста окуйт? Класс улуу, бирок экөөбүз теңбиз. Менден биринчи кирип кеткен да. Ал канчанчы? 3-чү класстабы? Сен 2-чи класс. Менен тең. Бирок сен менен тең. Силер качандан бери кантип сүйлөшүп калдыңар? Бир айдан эле бери эле ушинтип сүйлөшөбүз. Байыркытан бери 1-2 күн болду чалып атканына. Мен жумуштан бошойдум деп. Эмне жумуш дейт, телефон сатып, наушник сатып иштейм десем, анда мага наушник алып келип берчи дейт. Анан бүгүн да бир наушник алып келип машинага салып койгом. Берейин деппи? Анан жана мен жака келатам дегенден эле мен жака келсе өрүп коеюн десем кетип аткан турбайбы? Наушник берейин деген турбайсың сен, түшүнүктүү. Анан качан үйлөнөйүн деп атасың? Чоңоюн да. Жана да группадан жазып атсак,
тиги бир байкам жазып атпайбы? 10 жылдан кийин үйлөнгүлө депчи. 10 жылдан кийин мен 18ге чыгам да деп коет.